арасында 75 аксакалдын каты деп айтылып, президент Жапаров менен парламенттин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна жолдонгон чуулгандуу кайрылуунун толук текстин сунуштайбыз. Кат 9 февралда жарыяланган. Эртеси күнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ээлеген кызматынан бошотулган. Андан кийин катка кол койгондорду кармоо иштери башталган. Учурда катка тиешеси бар 5 киши кармалып, 10 апрелге чейин камакка алынды. Ал эми Камчыбек Ташиев 17 февралда өлкөдөн чыгып кеткени айтылды. Кайрылуунун түп нускасы орус тилинде жарыялангандыктан текст кыргызчаланып, эч өзгөртүүсүз берилди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу, үстүбүздөгү 2026 жыл мамлекетибиз үчүн маанилүү окуя менен башталды. Жаңы шайланган жогорку кеңеш өз ишин баштады. Мындан улам 2021-2025 жылдар аралыгында өлкөбүздө болуп өткөн процесстерге көз чаптырып, бул аралыкта Кыргызстан өзүнүн өнүгүү жолунда алдыга кайрай ийгиликтүү кадам таштай алды деп эсептейбиз. Биринчиден, өлкөнүн жаңы жетекчилигинин алдын ала ойлонулган алгылыктуу иш-аракеттеринин аркасында өлкөбүздө тартип, туруктуулук жана мыйзам үстөмдүгү орноду. Экинчиден, 2026 жылга чейин Кыргыз армиясы алсыз, командирлер менен аскерлери суу жүрөк болуп келсе, акыркы 5 жыл аралыгында армия бир нече эсе күчтөндү. Эми алар мамлекетибизди ишенимдүү коргой алган деңгээлге чыкты. Үчүнчүдөн, өлкөнүн жаңы жетекчилигинин талбаган аракетинин аркасы менен Кыргызстан менен Өзбекстандын, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аралардын талаштуу маселелери оң жагына чечилди. Төртүнчүдөн, өткөн 5 жыл аралыгында коррупцияга каршы айгышкан күрөш жүрдү. 2020 жылга чейин коррупцияга каршы күрөштөн мамлекеттин казынасына болгону 200 миллион сом түшкөнүн, ал эми акыркы 5 жылда бул сумма 352 миллиард сомго жеткенин эске алсак, бул өлкөнүн жаңы жетекчилигинин ушул багыттагы иштери өтө жемиштүү болгонун далилдейт. Бешинчиден, мурда уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү ишкерлерден такай акча алып тургандан тышкары, бийликтин бардык деңгээлинде жетекчилик кызматка дайындоого түздөн-түз кийлигишип келишкен. Азыркы күндө акыркы 5 жылда уюшкан кылмыштуулук дегенге чекит коюлганын канааттануу менен айта алабыз. Алтынчыдан, өткөн 5 жылы өлкөдө социалдык жактан өнүгүү жаатында бир топ алгылыктуу ийгиликтер болду. Канчалаган мектептер, жолдор, башка маданий жана спорттук имараттар курулду. Бул жетишкендиктер менен катар, ушул тапта мындан аркы өнүгүүгө тоскоол болуп жаткан олуттуу көйгөйлөр да бар экенин белгилеп кетпесек болбойт. Аларды да санап өтсөк. Биринчиси, барган сайын өсүп жаткан Кыргызстандын сырткы карызы азыр 9 миллиард доллар деген, айрым маалыматтарда 12 миллиард доллар деп жүрөт, кооптуу чекке жеткен. Болбосо акыркы 5 жылда кумтөр алтын кенин иштетүүдөн түшкөн киреше 5 миллиард долларга чыккан болчу. Экинчиси, айлар жылдар өткөн сайын күнүмдүк керектелүүчү товарлар менен кызматтардын баасы асман чапчып, өлкө тургундарын жакырчылыкка кептеп жатканы. Расмий статистикага таянсак, азыр Кыргызстанда 2 миллионго жакын калк жакырчылыкта жашайт. Алардын 1 миллиону жаш балдар. Үчүнчүсү, бул дагы деле Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 50%дан ашыгын соода сатык жана кызмат көрсөтүү тармагы түзөт. Ошол эле учурда эң маанилүү тармак делген өнөр жайдын үлүшү кейиштүү 10%га жетпей. Бул кумтөрдөгү өндүрүштү эске албаганда. Төртүнчүсү, өлкөнүн тургундарынын, өзгөчө жаштардын жакшы жашоо, айлыгы көп жумуш издеп башка өлкөлөргө агылып жатышы. Мурда биздин мигранттар көбүнчө Орусияга кетишсе, азыркы убакта көпчүлүгү Европага, АКШга, Түштүк Кореяга кетип жатат. Бул өз кезегинде Кыргыз мамлекети үчүн терс таасирин тийгизип келет. Бул талдоо толугу менен биз санап өткөн жетишкендиктер жана олуттуу көйгөйлөр негизги маселеге келип такалат. Кыргызстандын азыркы жогорку бийлигинин ишмердүүлүгүнүн биринчи этабы соңуна келди. Мындай жыйынтыктан кийин биз Кыргызстандын өнүгүүсү жаңы демге муктаж, ошондой эле татаал жана сапаттуу иштердин экинчи этабына өтүшү керек деп эсептейбиз. Анан калса, акыркы убакта коомчулукта президенттик шайлоо өткөрүүгө байланыштуу кызуу талкуулар токтобой келет. Негизги талаш эки конституциялык ченемге байланыштуу болуп жатат. Азыркы президент шайланып келген эски конституция жана мамлекеттик бийлик иштеп жаткан, колдонуудагы баш мыйзам. Өлкөнү башкарып жаткан президентибиз 2021 жылы эски конституциянын негизинде шайланып келгенин эске сала кетпесек болбойт. Ошол эле жылы апрелде жалпы улуттук референдумда жаңы конституция кабыл алынган. Анда өлкө башчысы 5 жылга шайланат деп жазылып турат. 2021 жылы 5 майда Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Ошол жерде президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү жана бийликтин жогорку тепкичине шайлануунун жол-жобосун аныктаган атайын түшүндүрмөлөр бар. Аталган мыйзамдын 3 беренесинин 1 пунктунда жазылып турат:
2021 жылы 6 жылга шайланган Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарын Конституцияга ылайык ишке ашырат. 6 жылга шайланган президенттин мөөнөтү ушул Конституцияга ылайык биринчи мөөнөт деп саналат. Юристтер, укук таануучулар, саясий ишмерлер азыр эки жаатка бөлүнүштү. Биринчилери бул талашты чечүүнүн жалгыз жолу мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү дешсе, экинчилери 6 жылдык мөөнөттүн аякташын күтүү керек дешүүдө. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу, жогоруда белгилеген өлкө алдыдагы чакырыктарды жана президенттик шайлоого байланышкан талаштарды эске алуу менен сиздерге өлкө президенти жана жогорку кеңештин төрагасы катары мүмкүн болушунча тез арада жаңы президенттик шайлоону өткөрүүдө милгесин көтөрүүнү сунуштайбыз жана чакырабыз. Мындай кадам ар кандай талаш-тартыштардын, кошумча түшүндүрмөлөрдүн, коомдук бөлүнүп жарылуулардын жана мүмкүн болгон конституциялык сотко кайрылуулардын алдын алат деп ишенебиз. Өлкө тургундарынын толук ишенимине ээ болуп, жаңыдан шайланып келген президент жана анын жаңы командасы сапаттуу өнүгүү программасын иштеп чыгат жана буга чейинки ийгиликтүү иштерди улантып, олуттуу көйгөйлөрдү чечип, ал эми таасирдүү жаңы демилгелер жана ири долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу Кыргызстанды өнүгүүнүн жаңы, туруктуу жолуна салат деп ишенебиз. Бул кайрылуу боюнча тез арада туура чечим кабыл аласыз деген үмүт менен кайрылгандар. Мамытов Металип, Кыргыз Республикасынын баатыры, академик. Осмонбетов Кубат, эмгектин баатыры, академик. Жумагулов Аскарбек, Чүй облусунун ардагерлер кеңешинин төрагасы, эмгек сиңирген экономист. Калматов Тойгонбек, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты. Чыңгышев Турсунбек, КНын экс-премьер-министри. Касиев Накен, Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы, академик. Нурулу Доспол, парламенттин экс-депутаты, мурдагы мамлекеттик катчы. Ашыралиев Кемел, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин экс-депутаты, экс-губернатор. Эрматов Аскербек, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин экс-депутаты. Исмайлов Эсен, парламенттин экс-депутаты, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Осмоналиев Каныбек, Олимпиада чемпиону. Рыскулов Акбар, Кыргыз эл акыны. Хакимов Зафар, парламенттин экс-депутаты, экс-министр. Токтаматов Нурманбет, илимдин доктору. Мамытов Токон, илимдин доктору, генерал-лейтенант. Турсункулов Асан, Кыргыз эл сүрөтчүсү. Сатыбалдиев Жантөрө, экс-премьер-министр. Абылгазиев Мухаммедкалый, экс-премьер-министр. Боронов Куатбек, экс-премьер-министр. Берикбаев Дөөлөтбек, экс-депутат. Жунусов Ибрагим, парламенттин экс-депутаты, Кыргыз эл артисти. Керимкулов Медетбек, Бишкектин экс-мэри. Мураталиев Байымбет, экс-губернатор. Мамбетов Мукаш, Ысык көл коомдук уюмунун директору. Турапов Керим, парламенттин экс-депутаты, Кыргыз эл артисти. Каптагаев Эмилбек, экс-губернатор. Акималиев Жуман, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери. Калмаматов Ажыбай, экс-депутат. Кошматов Бараталы, экс-губернатор. Эсенаманов Замирбек, экс-депутат, экс-министр. Жусупов Калыгул, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматери. Татыбеков Алымбек, илимдин доктору. Жумабеков Болотбек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери, экс-мэр. Асанов Карыпбек, парламенттин экс-депутаты, экс-министр. Уметалиев Юсуп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, илимдин доктору. Чокиев Турдубек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, композиторлор союзунун башчысы. Абдыгапаров Чыныбек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Мамбеталиев Өзгөрүш, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Кеңешов Төлөбай, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу. Турдалиев Эрнис, полковник. Тагаев Абдыжапар, экс-вице-премьер-министр. Болотбеков Бейшенбек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу, экс-губернатор. Өмүркулов Иса, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин экс-депутаты. Сооронбаев Токтогул, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Эгембердиев Өмүрбек, министрдин экс-орун басары. Осмонов Турсуналы, коомдук ишмер. Ысык көл облусу. Исмайлов Чыңгыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Жээнбеков Мырза Ибрагим, Ош облусунун ардагерлер кеңешинин төрагасы. Орозбеков Мухтар, экс-депутат, илимдин доктору. Бербаев Өмүрбек, губернатордун экс-орун басары. Айдаров Замирбек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу. Дыйканбаев Курманбек, парламенттин экс-депутаты. Бактыгулов Кадамбай, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу. Маматов Абдимухтар, парламенттин экс-депутаты. Мамбетов Турдубек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу. Асанов Курсан, экс-депутат, генерал-майор. Узакбаев Эмилбек, жогорку кеңештин экс-депутаты. Медетбеков Шамшыбек, экс-депутат, экс-губернатор. Кадыркулов Качкынбай, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери. Талгарбеков Бекболот, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген кызматкери, экс-вице-премьер-министр. Карашев Алы, парламенттин экс-депутаты, экс-вице-премьер-министр.
Жумабаев Калил, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, илимдин доктору, Искаков Асанкул, Чүй облусу, коомдук ишмер, Бектеналиев Мукталы, министрдин экс-орун басары, Касымалиев Ажибек, экс-губернатор, Юсупов Байыш, экс-губернатор, Имашев Төрөбек, экс-вице-мэр, Сыдыков Нурлан, илимдин доктору, Уржанов Курманбек, экс-аким, Дыйканов Максатбек, министрдин экс-орун басары, Туманов Гелдибек, ишкер, Жалал-Абад облусу, Канетов Бакыт, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу, Темирбаев Курманбек, Кыргыз Республикасынын президенттин мурдагы иш башкаруучусу, Жусупов Ашырбай, коомдук ишмер, Баткен облусу, Гүлчороев Рыспек, юрист, Бишкек шаары.